Казакстанга жиберилген 150 аскер аман-соо миссияны толук так аткарып, өз мекенине кайтып келип турат. Аларды жакындары ушинтип желектер менен, шаарлар менен шаңдуу маанайда тосуп алышууда. Эске сала кетсек, Казакстандагы акыркы кырдаалда ЖККнын алкагында тынчтык орнотуу үчүн Кыргызстандан 150 аскер, 15 техника жардам берүү үчүн, тынчтык орнотууга жардам берүү үчүн жиберилген болчу. Кыска убакыттын ичинде абал турукташып, бүгүн аман-соо кайтып келишти. Биз азыр Токмоктобуз. Бул жерге аскерлердин жакындары, бала чакасы бардыгы топтолушкан. Андан сырткары аскердик оркестр менен тосуп алышууда. Бардыгы кубанычта. Аскерлерди тосуп алууга уюштурулган аскерлик салтанат бүгүн кечки жаңылыктарга дагы чагылдырабыз. Толук маалымат 7 каналдын кечки жаңылыктарында болот. Айрымдардын ушинтип көпчүлүгү эле үй бүлөсү менен келишкен, мынтип бала чакасы, ата энеси. Чындыгында Кыргызстандын кыраандары азаматтар анткени деген эки элдин достугун бекемдеп, мамлекеттер аралык бири-бирине болгон ишенимди арттырып, тынчтык орнотуу миссиясын так аткарып, анан сыймыктуу көкүрөк тегерип өз элине келип отурган чагы. Буга чейин маалым болгондой, биздин аскерлер Казакстанда ТЭС-2 жылытуучу борборун коргоого алышкан. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын төрагасы Кантжибек Ташиев дагы Ак жол бекетинен өзү тосуп алып, анан ал жерден кыскача комментарий берген. Буга чейинки түз эфирибизде чагылдырууга аракет кылдык.
турат. Той оркестр. Казакстанга жиберилген аскерлер мекенине коңшу Бордош мамлекетинин алдындагы улуу миссиясын татыктуу аткарып мекенине аман-соо кайтып келди. Анын урматына мына ушундай майрамдык салтанат менен тосуп алуу кечеси уюштурулуп жатат. Бул жерге аскерлердин жакындары, албетте сиздерге чагылдыруу үчүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишкен. Көрүп турганыңыздардай аскердик оркестр. Айрыкча аскерлердин жакындары тууралуу кубанычтуу айткым келет. Бардыгы кубанычта бала чакасы менен келип аман-соо келгендигине аябай кубанычта болуп тосуп алып жатышат. Чындыгында кырдаал ар кандай болуп кетиши мүмкүн болчу, бирок Казакстандагы абал батыраак, тынчтык орноп, маселе батыраак чечилгендигине баарыбыз кубанычтабыз.